Assalamu alaikum. Bağbanдар, assalamu alaikum. Жамат, қандайсыздар, саламатсыздар бе? Құтманды күніңіздер менен туғандар. Бүгінгі эфирден темасын балдардың бардығы сұрап атат. Әке, ушу сапаттуу көчөт жөнүндө айтып берсеңиз деп. Эми сапаттуу көчөт жөнүндө айтып бере турган болсок, эми сапаттуу көчөт кандай болуш керек? Сапаттуу көчөт эң биринчи сеф оборот сакталган болуш керек да. Мисалы үчүн бир жерге көчөт отургузулса 2 жылдан кийин аны алгандан кийин анын ордуна кайра эле дагы көчөт отургузбай башка 9 жыл башка культуралар отургузулуш керек. Ал жерге будай айдалыш керек, беде себилиш керек, арпа, жүгөрү, башка болуп туруп, анан 9 жылдан кийин анан ал жерди кайрадан эмеге иштетсе болот да. Азыр туугандар кичине эме кылып алайын, бир 2018 жылы бирөөгө бир 50 эме Павлония немесин бандай дарагын рекомендация берип бирөөдөн ал деп койдум эле. Азыр ошол чалып алып мага ошо жакшы өспөй атат, ошонун акчасын сен мага бересиң деп мага ошентип мен азыр баардык фейсбукка чыгарып берем, анан мынтып берем, антып берем деп чыгыптыр. Анан мен айттым, билгениңди жасай бер тууганым. Өнбөй калса, анан кийин биз ошол кимден алсаң ошол акчасын берет. Өнбөсө. Анан өнгөндөн кийин уже анан кийин жакшы карай албасаң, анан күнөө өзүңдө деп ошентип жооп берип койдум. Мейли, ал неме багы өз убагында эле эфирге чыгышым керек эле, ушундай болбой калды. Ушундай кылып баа тез бизди дагы кабатыр кылып турат. Эми ушундай экен да, элчилик экен. Ага мындай көңүл бөлбөйбүз да. Эми азыр туугандар, мына азыр бизге келип аткан көчөттөрдүн көбүндө эле баягы вне зоны вирусной безопасности, о зоне вирусной безопасности деген сертификаты жок болуп атат да. Эгерде ошол сертификат болгондо биз коркпой бардык питомниктердин көчөттөрүн алып отургузсак боло берет эле. Ал сертификатты мына Европада бир эле орган берет. Ал ошол орган ушунчалык таза иштейт экен. Ошол орган бир организациянын өзүнүн демилгеси экен да. Алар өздөрүн каржылап чыгып туруп ошентип иштешип турат экен эмелер менен. Аны баягы дүйнөлүк донорлор каржылайт экен. Ушул неменин көчөттүн сапаты жаман болуп кетпеш үчүн. Эми посадочный материал эң биринчи биз дагы ушул азыр Кыргызстандын чөлкөмүндө өзүбүзгө жакшы ушул питомник курушубуз керек болуп атат да. Бизде питомник жоктугуна байланыштуу биз көчөттөрдү азыр Сербиядан алып атабыз. Анан Турциядан, Өзбекстандан, анан Тажикстандан келип атат да бизге көчөттөр. Ошол көчөттөрдү мүмкүн болушунча таза, жакшы болуш үчүн бизде ушундай өзүбүздүн питомник керек. Өзүбүздүн питомник болмойын бизде жакшы көчөттөр эмне болбойт да. Ошого бардыгыңыздарга айтамын туугандар, колуңуздардан келишинче жакшы бир мындай эме кылыңыздар. Аракет кылыңыздар, ар бир ушул постто, ар бир эмеде мүмкүн болушунча мына Фейсбукта, Инстаграмда, анан Одноклассниктерде ушул теманы көбүрөөк козгоп, ушуну бир гана өзүңөр эмес, башка элдерге дагы, башка өзүбүздүн жарандарыбызга дагы жеткизишке аракет кылыңыздар. Сапаттуу көчөт өзүбүз өндүрмөйүн багбанчылык өнүкпөйт да. Себеби дегенде мына Турцияда өзүнүн эли үчүн көчөттүн баасы ошол $1, бир 100 сомдун тегерек экен да. Аябай сапаттуу мына
вирусу жок жакшы көчөттөрдү ошолор $1 менен ошол өзүнүн граждандарына жеткизип берип турат экен. Биз дагы ошондойго өтүшүбүз керек. Качандыр биз посадочный материал биздин өзүбүздөн болмоюн биз эч качан мындай өрчүп кете албайбыз да. Ошол себептен туугандар баардыгыңыздарды мен чакырып кетемин. Колуңардан келишинче ушул биздин ушул организация менен иштеңиздер. Борбор Азия багбандар биримдиги деп ушул уюмду ачып койгонбуз. Ошол уюмга мүчө болуп кириңиздер дагы. Өзүңөрдүн мындай күнүмдүк бир мындай турмуш тирикчилигиңерден тышкары дагы ушул уюмга кирип, ушул уюмга бир мындай жакшы мүчө болуп, биздин ушул максатыбыз бир эле. Ушул өзүбүздү жакшы көчөттөр менен камсыз кылыш. Биздин максатыбыз ушу Кыргызстандын дагы бардык элдерине жакшы сапаттуу көчөт жеткирип бериште. Азыр туугандар көп көчөттөр келип атат. Дүйнө жүзүндө аябай көп көчөттөр келип атат биз жака. Бирок ошолор биздин азыр эле конфликт болду ушул тууралуу. Бизге түшпөй атат да ошол көчөттөр. Жакшы түшпөгөндүгү үчүн түшүмү дагы начар болуп атат, сорту дагы жакшы эмес да. Эгерде өзүбүздө инвитро көчөт боло турган болсо, инвитро питомник боло турган болсо, биз биринчиден ошол көчөттөрдүн сортторун ограничить этмекпиз да. Эң биринчи ушул алмадан 3 түр кышкы алма, 3 түр жайкы алма. Өрүктөрдөн мисалы үчүн 3 түр өрүк, шавдалыдан 3 түр, гилестен бир 4 түр, анан мына малинанын түрүнөн мисалы үчүн 2 түр, карагаттын түрүнөн бардыгынан ограничить этмекпиз да. Ограничить этип жакшы эме кылмакпыз. Ушунун эсебинен бизге өтө чоң бир мындай жакшы бир эме болмок да. Мындай жардам болмок да. Себебинде азыр биз объем чыгара албай атабыз да. Продукциябыздын объему жок. Эгерде мисалы үчүн Кытай мамлекети бизге 500 000 тонна өрүк заказ бере турган болсо, бизде өрүктүн түрү аябай көп, объем жок да. Ошон үчүн чоң баягындай производственный бактарга аракет кылышыбыз керек да. Биз качандыр бир ошондой чоң производственный бактарга аракет кылмайын, бизде мындай эме чыкпайт да. Азыр питомник жөнүндө айтып бере турган болсом, питомник үчүн бизге 200 гектар жер керек. Түндүктө болсо бир питомникке 20 гектардай теплица керек. Анан чоң бир мектептей здание керек. Ошол жерде административный здание болот. Анан ошол жерге эле баягы жумушчуларды мындай столовый, баягындай эс ала турган жерлери, кийинип, душевой бардыгын мындай уюштуруп берет элек да. Анан кийин адан тышкары ошол $1,200,000 экен акыркы усулдагы жакшы инвитро лаборатория. Биз ошону алат элек. Адан тышкары дагы посадочный материал деп коет да. Посадочный материал канчалык ошондой таза болсо, посадочный материал баягы французчасы менен дейт да. Французчасыны бул деген ошол посадочный материалды эмеге мындай кандай десем, ошого рухсат аласың да. Ошого рухсат аласың. Ошол менен рухсат менен болот да. Мисалы үчүн жөндөн эле мисалы бирөөнүн чыгарган көчөтүн, мисалы үчүн бирөө Red Chief чыгардыбы? Азыр Red Chief'ти башка мамлекеттен алыш үчүн ар бир түп Red Chief'ке көбүнчө эле эме төлөнөт да. 90 цент акча төлөнөт авторго. Эгерде биз ошонун французчасын сатып ала турган болсок, биз дагы ушул жерде Кыргызстанда чыгарып туруп ошол көчөттөрдү өзүбүздүн элге арзан сатсак болот эле. Эми ошогон баягында материальный частьтен эме кылдык. Анан ошого биздин питомникке иштеп бере турган азыр мен Туркиядан 2 семейный параны сүйлөшкөнмүн. Ошолор келип инвитро лабораторияны полностью структурасын коюп,
бардығын иштетип, ошону көчөттө чык чайын мындай бизге жардам бере турган 2 киши бар. Эми ушулардын бардығын жасай турган эми биздин Кыргызстандык эле кишилерибиз да. Эми 6 миллион киши бар экенбиз, 6 миллион 250 миң. 6 миллион 250 миң кишинин арасынан кантип эле ушул ушундай болбой калсын да, эми ушундай. Ошол биздин лабораторияга иштей турган ошол жерде бир кантип 600 киши чыкпай калсын. Сөзсүз чыгат. Ошолорго дагы достойный айлык төлөп, ошолор дагы ошол жерде тажрыйбасын арттырып, эртеңки мына мисалы үчүн биздин алдыдагы боло турган дагы башка бир ошол лабораторияда кыла турган иштерге мисалы үчүн опыт алып калмак да. Эми ушунун бардыгын каржысыз болбойт экен да. Каржысыз болбойт экен. Ошо атайын ошол багбанчылыкты өнүктүрүү фонду деп фонд ачканбыз. Багбанчылыкты өнүктүрүү фонду деп ошол фондко эми кишилерден каражат топтогону аракет кылып атабыз. Бирок мына ушул пандемияга байланыштуу азыр баягы элибиз өзү кыйналып атса, өзүбүздүн элден акча сураш деле мындай уят болуп атат да. Уялат экенсиң деп. Чын-чынына келгенде биздин кыргыз элинин мына жаркын келечеги эмнеде? Азыр бизде 1 миллион гектардан ашык жерлер жайлоо деп жазылып калган, бирок ал жерге эмне? Чөп чыкпайт да. Ал жерге мал оттобойт. Жөн эле журналда жазылып турат. Ошол 1 миллион гектар жерди азыр 1 миллион кишиге бөлүп берип туруп, ушул багбанчылыкты өнүктүрө турган болсок, бизге өтө чоң бир мындай эртеңки экономикабызды көтөрүп кеткени, эртеңки биздин мына кылып аткан иштерибизге бир мындай Кыргызстандын мындай өнүгүшүнө алып келе турган бир программа болот эле да. Ал программага эмне керек? Биринчиден мына ушул биздин бардык бийлик төбөлдөрүбүз биринчиден ошол жерди эмеден багытын өзгөртүп туруп, муну мына элге бөлүп бериш керек. Элге бөлүп берип туруп, Кыргызстандын бардык жарандарына баягындай коррупция кылбай ошол жерде 1 гектардан бөлүп берип 1 миллион кишиге. Анан кийин ушул түндүккө түштүккө мощный ушул 1 жылына 30 миллиондон көчөт чыгара ала турган 2 питомник салып бериш керек да. Андан кийин мына Корея мамлекетинен өтө жакшы эме бар. Корея мамлекетинен 5000 метр ылдыйлыкты казала турган жакшы эмелер бар да. Буровой установкалар бар. Мына ошол буровой установкаларды алып келип туруп, мына 50 буровой алып келе турган болсо, ошолор айына бирден каза турган болсо, бир эле скважина 100 гектар жерди сугарганы жетишет да. Ошондо өзүңөр элестетип көргүлө, 100ду 50ге көбөйткүлө. Бул деген 5000 гектар. Bir жылда болса уже не 600 миң гектар жер суга болуп калат да. 600 миң гектар жер уже суу ичип калат да. Мына ошого окшогон мындай кичинекей кадамдар менен бизни өзүбүздүн мамлекетибизди биринчиден биз эң таза жакшы витаминдер менен камсыз кылабыз өзүбүздүн кыргызстандыктарды, элди. Иммунитет болот. Иммунитет боло турган болсо биз баягы операция боло турган онкологический оорулар ошолордон бизде мындай кескин кыскарат эле да. Анан кийин бизге азыр дүйнө жүзүнөн эң кымбат, анан кийин эң ооруларды дарылай турган дарыларды алгандан ошодон зависимосттан кутулмакпыз да. Билинбегени менен миллиарддаган сомдор кетип атат да. Мисалы үчүн ар бир кыргызстандыктын аптечкасы бар. Аптечкасын карай турган болсоң, эң эле аз дегенде 1000 сомдук, эң көбүндө 500 миң сомдукка чейин дарылар жатат да ошол жерде. Себеби дегенде адам ооругандан кийин
сөзсүз түрдө ал өзүн сактап калыш үчүн не кылат? Дарыланат. Дарылардын бааларын өзүңүздөр көрүп атасыңар. Жөнөкөй эле бир антибиотиктин баасы болсо эмне болот? $5 болот. Эгерде bir günde Kırgızstanlıklar en ele az degende 100.000 kişi birden antibiyotik alganda özüңөрү $500.000 чыгаша кирип чыгып кетип атат да. Канча күнгө көбөйтүп койгулаган. Bir жылда жок дегенде бир эле кыргызстандык не 4-3 жолу антибиотик ичет. Мына 40 жаштан жогоркулары. 40 жаштан жогоркулары уже эмне 3 миллиондон ашык киши болуп атат да. Силер өлөстетип көргүлө, биз эмне 200 миллион, 300 миллион доллар акчаны биз жөнөкөй эле мындай дарынын антибиотик деген түрүнө гана кетирип атабыз да. Ушулардын баардыгы неден болот? Ден соолуктан болот. Эгерде биз бактарды аябай сонун кылып туруп бактарды эге турган болсок, ошол жерде мисалы үчүн ар бир бакта 5 киши эле иштегенде 5 миллион киши жумуш менен камсыз болот экен. Бул жумушсуздукту биринчиден жоюп атат да. Бул эки эле питомник менен биз көптөгөн өзүбүзгө мына башыбызга келип аткан проблемалардан кутулуп алат экенбиз да. Ошон үчүн туугандар, баардыгыбыз азыр жапатырмак ар бир сөзүбүздө, ар бир ушул дыханиябызда ушул питомник бак, питомник бак, питомник бак деп турушубуз керек болуп атат да. Мына биз бул эмелерди баардыгын жасап алсак, аз бул жерде мисалы үчүн питомник боло турган болсо, биринчиден алма, өрүк, шавдалы, кокон гилас ошолорду өндүрөбүзбү? Анан кийин карагат, ежевика, ежемалина, малинанын өзү, смородинанын түрлөрү, брусника, морошка. Ал инвитро лабораторияда эмнеси жакшы экен? Бир эле жалбырак, же болбосо бир мөмө, же болбосо бир эле мындай чугугун алып келсек, ошол инвитро лабораторияда коттум ошондой кылып туруп чыгарып берип коет экен да. Ошонусу жакшы экен да. Бул ГМО эмес. Бул деген селекция. Бул эч кандай ГМОго тиешеси жок нерсе да. Эң таза, эң биринчи мисалы үчүн адам ата эне Ева энебиз пайда болгондон берки эме экен да. Ошондой таза материалдан чыгарат экен да. Эң сущносттин, эң эмесин алып чыгат да. Мына ошон үчүн туугандар, баардыгыңыздарды бак отургузууга чакырамын. Бак отургузгула жаштар. Анан кийин ар бир дыханияңарда, ар бир сөзүңөрдө ушул багбанчылык боюнча көбүрөөк маселе көтөргүлө. Мына биздин кошуна мамлекеттерди эле алып көрөлү. Мына Тажикстанды алып көрөлү, айыл чарбасы менен эле жан көрүп атат, окат кылып атат. Мына Өзбекстанды алып көрөлү, жаныбызда турат, ошо менен окат кылып атат. Мына бизде эле тажиктерде элечи, бизде деле ресурс аз, бизде деле бизге окшоп эле алардын деле эмелери баягындай суу бизге караганда өтө тартыш ал жакта. Мисалы үчүн 1 гектар жерди сугарыш үчүн алар эмне насос менен сугарат, эң эле аз дегенде $1000 каражат кетирет да. Биз болсо эмне өзүбүздүн жерди 1,5 сом менен, 2 сом менен сугарабыз, туурабы? Ошондой төлөйбүз. Алар болсо $1000 төлөйт. Алардын баардыгы насос менен сугарылат, алардыкы. Алар деген мына күндөн күнгө интенсивный багбанчылык өтүп баратат да. Мына Өзбекстан толук эле уже өтүп бүттү да. Өзбекстанда мына эски бактар, ошол неме карликовый бактарды бузуп туруп, жаңы бактарды отургузуп атат деген сөз келип атат да. Алар дагы бизге окшоп билбей ошол Сербиядан көчөт алып келип отургузуп алган, же дагы Өзбекстандан көчөт өзүнүкүн отургузуп алган, же Тажикстандыкын отургузуп алган. Алар 6-7 жылда не рентабельныйлигин билгенден кийин алар эмне алмаштырып атат көчөттөрүн. Жаңы көчөт, жаңы Польшаныкын алып келип, ошол эменикин алып келип отургузуп атышат да. Ошого туугандар, бирден бир биздин мына Кыргызстандын реформа кылам десе, Кыргызстан бир нерсеге жетишемин, эртеге бир эме кылам десе, ошол эле премьер-министр, ошол эле баягы бардык министрлер, ошолор эле бардыгы эмне азыр болгон күчүнүн бардыгын эмне питомникке жумшаш керек. Эки жакшы питомник боло турган болсо, бардык Кыргызстандын жерлерин, мисалы үчүн бир айылды эле алып көрөлү, бир айылда 100 үй боло турган болсо, ар биринде 5 сотиктен участок боло турган болсо, 100 үйгө дүкүм не болот? 5 гектар жер болот да. 5 гектар жерге не бирдей түрдүү
черешня отургуза турган болсок, ошол 100 үйдөн не эң эле аз дегенде не 500 тонна чейин не баягындай черешня чыгып турат да. Тура, мына ушул жөнүндө ойлонушубуз керек да. Тама көл болот деп, аздан. Мына биздин мына азыркы бийлик төбөлдөрүнөн дагы суранып кетермин. Мына жерлерди жөндөн эле баягында баг отургуза турган, дыйканчылык кыла турган жерлерди трансформация кылып туруп элдерге таркатып берип атасыздар да. Бул деген өтө чабалдык да, бул өтө деген туура эмес да. Мисалы үчүн ал барып уже бетон куюп алды, кызыл китебин алып алды, ал кайра эч качан кайтарып бербейт. Мына Ош менен Бишкектин өзүнө эле 40 миллион кишини жашатып койсо болот да. Бизде мынандай возможность бар. Шаарды мүмкүн болушунча өдөгө өстүрүш керек да. Капталын эмес, өдөгө өстүрүш керек. Мына ошон үчүн туугандар, мына айыл чарба министрлигине өзүңөрдүн талапкерлигиңерди койгула. Жашсыңар. Агрономияны бүттүңөрбү, экономистсиңерби, ушундай эмессиңерби? Өзүңөрдүн талаптарыңарды коюп туруп, жакшы проекттерди жазгыла бак боюнча. Жакшы проекттерди жазып туруп, ошол проекттерге мына келип аткан грант акчалардан ушулардын бардыгынан не талашышыбыз керек да. Азыр не келип атат акчалар? 100 миллион, 200 миллион, 1 миллиардка чейин акчалар келип атат. Ошол акчаларды эмне биз жөн эле пособие, пенсияга берип атабыз да. Бул деген эмне? Кандай десем? Бул деген баягы үрөөнгө келген акчаны ошол күнү отуруп обед кылып койгондой эле неме да. Бирок ал акча үрөөнгө келгенде, ал акчаны биз үрөөн кылып туруп элге жеткиришибиз керек эле да. А биз болсо ондай кылып атабыз, эмне кылып атабыз? Биз болсо наоборот ол акчаны алдык дагы, ошол күнү эмне отурдук дагы бир жолу жакшы обед кылып жеп алдык. Бир жыл жей турган үрөөндүн акчасын биз жөн эле иштетип бердик да. Биз ушундай иштерди жасап берип атабыз да. Мына биздин экономисттер, биздин мына бардык министрлер, бардык ушул мына мамлекеттин структурасында иштеген адамдар ушуга ойлонуш керек да. Бир жыл жей турган, дыйканчылык кыла турган үрөөндүн каражатын биз не бир отуруп обед кылып койдук. Бизге вообще пощада жок деш керек да, мындай кылгандыгыбыз үчүн. Ойлонуш керек да. Мына эми азыр туугандар, күндөн күнгө эле биздин кишилерибиздин недовольствосы аябай күчөп баратат да. Себеби дегенде чындыгында реформа жок болуп атат. Өнүп өсүүгө бир мындай адамдарды бир мындай жаркын келечекке жетелей турган бир мындай программалар жок болуп атат да. Мына ошолордун астында мен кичинекей бир сунушум, туугандар, келиңиздер бардыгыбыз биргелешип ошол питомник аракет кылайлы. Жазгыла жаштар, программа жазала. Күндөн күнгө ошол менен ушундай сүйлөгөндөрүм бардыгын бөлүшкүлө. Колуңардан келишинче перепост кылгыла. Эл уксун, эл билсин. Бизди багбанчылык бардык биздин материалдык проблемаларыбыздан чыгарат буйруса. Вот ошого биз аракет кылышыбыз керек. Эми азыр эфирди күндөн күнгө мындай узартабыз. Аздан кыскадан 10 мүнөт, 15 мүнөттөн эле сүйлөп турайлы. Кандай дейсиздер, туугандар? Эми бардык Кудай буйруп насип этсе жакшылыктар алдыда. Башты жерге салбаңыздар, туугандар. Түгөнгөн сайын түтөгөн бул кыргыз болот. Биз Кудай буйруса ушинтип эле кала бербейбиз. Кудай кааласа астыда чоң ийгиликтер күтүп атат бизди. Өзүңөрдүн кичинекей болсо да жериңерге баг отургузганы аракет кылыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аман болуңуздар.